Билим берүү жана илим министрлиги аралыктан окутуу үчүн мектептердеги техникалык базаны чыңдоо максатында коомдук фонддорго кайрылуу жасаган. Кыргызстандын аймагында иш алып барган фонддор министрликтин сунушун четке какпай керектүү техникаларды алып беришти. Бул ноутбуктар биринчи кезекте алыс жайгашкан мектептерге берилип, мекеменин мүлкү катары катталат. 57 мектеп бул биринчиден алыскы чек ара райондорунда жайгашкан. Баткен областында жайгашкан, алыскы Жалал Абад областындагы чек ара райондорундагы мектептер эске алынды. Мындайча айтканда Кыргызстандын бардыгы 7 дуанынан өзүнчө окуучулардын саны өтө көп болгон мектептерге берүү болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр тизмесин дагы карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде ачык айкындуулук бар. Аралыкта билим берүүдө мугалимдер окуучулар менен кайтарым байланышта болуу үчүн заманбап техникалык каражаттарды өздөштүрүүгө жетишти. Алардын катарында селекция айылынын Орок орто мектебинин мугалимдери дагы бар. Дистанттык окууда агартуучулар уюлдук телефондор жана мектептин электрондук китепканасын колдонуп сабактарды өтүшкөн. Эми аларга жаңы заманбап ноутбук берилди. Бул мектеп үчүн чоң жардам. Нама фондуна аябай ыраазы болуп атабыз. Анткени бизге жаман болсо да бир-эки ноутбук берсе дагы биз ойлоп атабыз, аны деген биз эч жакка калтырбайлы. Бизде электрондук библиотека бар, Сокулук район боюнча бизде эле. Аны ошол жакка коюп койсок, мугалимдер эмете берет эле. Ошол жерде иштей берет эле. Нама фонду Кыргызстанда 5 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет. Аталган фонд учурда пандемияга каршы долбоорду ишке ашырууда. Долбоор 3 багытта жардам берүү максатын көздөйт. Ал медициналык, социалдык жана билим берүү багыты. Коронавируска каршы өзүбүздүн ресурстардын баарын ушуга жумшап атабыз. Бул 3 багытта иш алып бара турган программа болду. Биринчи багытыбыз медициналык, экинчи багытыбыз азык-түлүк тармагында муктаж болгон үй-бүлөлөргө продуктларды беребиз, 350 тоннага жакын. Андан кийин үчүнчү багытыбыз ушу онлайн сабактарды жакшыртуу максатында муктаж болгон мектептерге ноутбуктарды берип, онлайн сабактарды жакшыртууну дагы жогору деңгээлге чыгаруу деген максатта ишти алып баратабыз. Адистердин айтымында аралыкта билим берүү, онлайн сабактарды өтүү азыркы замандын талабы. Андыктан өлкөдөгү билим берүү системасы дагы мындай ыкманы өздөштүрүүсү шарт. Ал эми бүгүнкү берилген белектер Чүй жана Бишкек шаарынын мектептерине таратылды. Алыскы аймактардагы мектептерге жакынкы күндөрү жеткирилет. Бул сыяктуу билим берүү тармагына көрсөтүлгөн жардамдар дагы да уланаарын уюштуруучулар белгилеп өттү. Мээрим Долтурбекова, Тилек Дайырбеков, СТВ.